Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. 26 aprel 2020 жыл. Кудай буйруп, мынакей боорукер бир туугандардын жардамы менен Мүрөк коомдук бирикмеси муктаж үй бүлөлөр менен берешен адамдардын ортосунда көпүрө ишин аткарып жүрөбүз. Бардыгыңыздарды Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Орозоңуздарды Аллах кабыл кылсын. Жаман баледен, жаман кырсыктан сактасын. Тилеген максаттарыбызга Аллахым жеткирсин. Кудай буйруса, мынакей азыр биз 84 үй бүлөгө азык-түлүк даярдадык. Бул азык-түлүк боюнча кичине болсо маалымат берип коеюн. Могу жерде азыр бир үй бүлөгө берди экиге бөлүнөт, бир коробканын бир пакет бар. Бир пакеттин ичинде мынакей 1 литр май, 3 карам макарон, горох, күрүч, сахар, чай. Бул бир пакет, экинчи пакет бул 3 карам макарон, ичинде горох, 2 литр май, переловка, күрүч, ун бар. Кудай буйруза, мынакей ушуларды иншаллах таратабыз. Анан мен бул жерде баса айткым келет, иншаллах. Бизге көмөктөшүп жардам берген балдар бар. Булар 93-жылкы 2-нчи мектептин балдары, булар 7100 сом беришти. Андан кийин 95-жылкы балдар, булар 2-нчи мектеп, булар 15000 сом беришти. Андан кийинки 97-жылкы булар жалпы 30 000 сом беришти. 30 000 сомдон 10 000 азык-түлүккө 20 000 бир чакан бизнес ачабыз деп турабыз. Иншаллах ошол жака жумшашты. Андан кийинки бизге Россиядан салган адамдар абдан көп. Аллах разы болсун сиздерге. Бардыгыңыздарды атай албайм, бирок жалпы Россиядагы жердештерибизге Аллах разы болсун. Андан кийин ушул чогулган акчалар, азыркы атап кеткен адамдардын акчасы чогулганын биз бир уй алдык, кунажын 53 000 сомго алдык. Ал 170 карам эт берди. Кудай буйруса, мынакей кече 80 адамга азык-түлүк бергенбиз. Ал жака да эттер кетти. Кудай буйруса, мынакей бүгүн 84 адамга продукт өрөтөбүз. Аларга да Кудай буйруса эт берилип атат. Андан кийинки бизге мынакей коробка боюнча айта турган болсок, бизге кайрымдуулук фонд Ассанабил фондунан 50 коробка келди. 50 коробка. Кудай буйруса, мынакей аманатты Кудай буйруса өз ээсине жеткиребиз. Ушу Ассанабил фондуна Аллах разы болсун, өтө чоң салымын коштук Каракөлгө. Андан кийинки Бишкектеги Садака Жария жамааты балдары кече күнү 80 адамга ифтарлык 20 күнгө жетип турган ифтарлык продукты берди. Садака Жария жамааты. Андан кийин Садака Жария жамааты булар 60 үй бүлөгө мынакей могу пакет ушу Садака Жариянкы. Булар Кудай калса 60 үй бүлөгө берип атат, дагы азык-түлүк. Булар Бишкектеги Садака Жария жамааты. Аллах разы болсун бардыгыңыздарга. Анан мен бул жерде дагы как үлгү катары айтат элем. Мен аркамда мынакей балдар турат. Бул жерде 93-жылкы балдар, 95-жылкы балдар, 97-жылкы балдар. Мынакей ушундай азыркы учурдагы карантинде канча деген адам иши жок, жумушу жок, үйүндө отурушат, абдан кыйналып турган учур азыр. Мынакей Кудай буйруса, мына балдар кайдыгер карабай өзүнүн колунан келген жардам биз менен күнү түнү продуктыларды алып атабыз. Бишкектен салып атышат продуктыларды. Мынакей ушу балдар өзүнүн убактын, өзүнүн күчүн мынакей берип атышат. Аллах разы болсун. Мына ушундай балдар абдан мынакей өзүнүн салымын кошуп атышат. Мындай дейт, мамлекеттин келечегин көргүң келсе мунун жаштарын кара дейт. Мынакей ушундай жаштар болсо биздин иншаллах келечегибиз абдан жакшы. 84 үй бүлө дедик. Бул жерде 50 үй бүлөсү Мүрөк коомдук бирикмесиндеги жетим жесирлер катталгандар. Булар комиссия өткөндөр 50 үй бүлө, калганы 44 үй бүлө. Бул 34 үй бүлө бул убактылуу муктаждар. Булар убактылуу муктаждар деген кимдер? Алар күнүмдүк тиричилигин табып
повар болуп иштеген, ит чыякчы болуп иштеген, официант болуп иштеген, негизи эле күнүмдүк укатын таап жүргөн адамдар бизде азыр 34 үй бүлө болду. Кудай кааласа 34 үй бүлөгө таратабыз. Бул жерде действительно муктаж адамдар, анан кийин убактылуу муктаж адамдар кудай каалса таратылат. Мүрөк коомдук бирикмеси болгону ушундай берешен адамдардын, ушундай берешен фонддордун, ушундай берешен садака жарыя жааматтардын ортосунда болгону көпүрөбүзбүз. Аллах разы болсун, ушу кайдыгер карабай ушундай учурда бири-бирибизге жардам берген бул абдан жакшы нерсе. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Он